21 бөлүм. Сен аларга бере турган мыйзамдар мындай. Эгерде еврей кул сатып алсаң, ал 6 жыл иштесин. Куну төлөнбөсө да ал 7-чи жылы эркиндикке чыксын. Эгерде ал жалгыз келсе, жалгыз чыксын. Эгерде анын аялы болсо, аялы менен чыксын. Эгерде кулдун кожоюну ага аял алып берсе, аялы ага уул же кыз төрөп берсе, анда аялы менен балдары кожоюнда калып, ал өзү жалгыз чыксын. Эгерде кулу мен кожоюнумду да, аялымды да, балдарымды да жакшы көрөм, эркиндикке чыкпайм десе, анда кожоюну аны башкаруучулардын алдына алып келип, эшиктин же кашектин жанына тургузуп, кулагын шибеге менен тешсин. Ошондо ал ага өмүр бою кул болуп калат. Эгерде кимдир бирөө кызын күңдүккө сатса, анда анын кызы башка кулдардай болуп эркиндикке чыга албайт. Эгерде күң өз кожоюнуна жакпаса, кожоюну аны албаса, анда күңдү сатып алууга уруксат берсин. Бирок ал өзү андан баш тарткандыктан аны бөтөн элге сатууга акысы жок. Эгерде аны өз уулуна никелеп койсо, анда өз кызындай көрсүн. Эгерде уулуна башка аял алып берсе, анда ал күң тамактан, кийимден жана жубайлык укугунан ажырабашы керек. Эгерде кожоюн ал күң үчүн ушул 3 шартты аткарбаса, анда ал куну төлөнбөсө да эркиндикке чыксын. Ким бирөөнү уруп жиберсе, ал өлүп калса, анда ал өлүм жазасына тартылсын. Бирок ал атайлап өлтүрбөсө, анын өлүмүнө Кудай жол берген болсо, анда өлтүргөн киши качып кете турган жерди сага өзүм көрсөтөм. Ал өз жакынын атайлап өлтүрсө, анда аны менин курмандык чалынуучу жайымдан алып кетип, өлүм жазасына тарт. Ким атасын же энесин урса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким киши уурдап сатса, же ал анын колунан табылса, анда ал өлүм жазасына тартылсын. Ким атасына же энесине жаман айтса, ал өлүм жазасына тартылсын. Эки адам чатакташа кетип, бири экинчисин таш менен же муштум менен урса, ал тирүү калып, бирок төшөктө жатып калса, ордунан туруп, таяк таянып үйдөн чыгууга жараса, урган киши өлүм жазасына тартылбайт. Бирок анын токтоп калган жумушу үчүн жана даарылануусу үчүн төлөп берсин. Ким өз кулун же күңүн таяк менен уруп, ал анын колунан өлүп калса, анда ал жазалансын. Эгерде алар 1-2 күн жатып тирүү калса, ал жазаланбасын. Анткени алар анын күмүшүнө келген. Эки адам мушташа кетип, алардын бири кош бойлуу аялды уруп жиберип, аялдын боюнан түшүп калса, бирок башка жерине доо кетпесе, анда ал аялдын күйөөсү салган салыкты төлөп берсин. Ал салыкты соттордун чечими боюнча төлөп берсин. Ким бирөөнүн денесине зыян келтирсе, анда жанга жан, көзгө көз, тишке тиш, колго кол, бутка бут. Күйүккө күйүк, жараатка жараат, шишикке шишик. Ким кулун же күңүн көзгө уруп, көзүнө зыян келтирсе, анда көзү үчүн аларды эркиндикке чыгарсын. Ким кулунун же күңүнүн тишин ыргыта урса, анда тиши үчүн да аларды эркиндикке чыгарсын. Эгерде эркек кишини же аял кишини бука сүзүп өлтүрсө, анда ал буканы ташпаранга алып өлтүргүлө, бирок этин жебегиле. Ал эми буканын ээси күнөөлүү эмес. Эгерде букасынын мурда эле сүзөнөк экенин ээси билип туруп карабаса, ал эркекти же аялды сүзүп өлтүрсө, анда ал буканы ташпаранга алып өлтүргүлө, ээси да өлүм жазасына тартылсын. Эгерде андан кун талап кылышса, өз жаны үчүн ошол кунду төлөп берсин. Бирөөнүн баласын сүзсө да, кызын сүзсө да, ага ушул эле мыйзам колдонулсун. Эгерде бука кулду же күңдү сүзсө, анда алардын кожоюнуна буканын ээси 30 күмүш шекел төлөсүн. Ал эми бука ташпаранга алынсын. Эгерде кимдир бирөө жабык чуңкурду ачып же чуңкур казып, үстүн жаппай койсо, ага бука же эшек түшүп кетсе, анда чуңкурдун ээси мал ээсине күмүш төлөп берсин. Ал эми өлгөн мал аныкы болот. Эгерде кимдир бирөөнүн букасы коңшусунун букасын сүзүп өлтүрсө, анда өлтүргөн буканы сатып акчасын тең бөлүп алышсын. Ошондой эле өлгөн буканы да тең бөлүп алышсын. Эгерде букасынын мурда эле сүзөнөк экенин билип туруп ээси аны карабаса, анда ал бука үчүн бука төлөп берсин. Ал эми өлгөн бука аныкы болот. 24 бөлүм. Жуманын 1-чи күнү аялдар өздөрү даярдаган жыпар жыттуу майларды алып, таң заардан мүрзөгө келишти. Алар мүрзөнүн оозундагы таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Ичине кирип, Теңир Ыйсанын сөөгүн таппай калышты. Алар буга таң калып турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына жаркыраган кийимчен эки адам туруп калды. Аялдар коркуп кетип жер карап калышканда, алар эмнеге өлүктөрдүн арасынан тирүүнү издеп жүрөсүңөр? Ал бул жерде жок, ал тирилди. Анын Галилеяда жүргөндө силерге айткан сөздөрүн эстегилечи. Адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилип, айкаш жыгачка кадалып 3-чү күнү тирилиши керек деп айткан эмес беле дешти. Ошондо аялдар Ыйсанын сөздөрүн эстешти. Алар мүрзөдөн кайтып келишип, мунун баарын 11 шакиртке жана башкаларга кабарлашты. Муну элчилерге айткандар Магдалалык Мариям, Жахана, Жакыптын энеси Мариям жана алардын жанында жүргөн башка аялдар эле.
Элчилер аялдарга ишенишкен жок. Бул сөздөр аларга куру сөздөй сезилди. Бирок Петр ордунан тура калып, мүрзөгө чуркап келди да эңкейип карап жерде жаткан кепинди гана көрдү. Ал болгон окуяга таң калып артына кайтты. Так ошол күнү эки шакирт Иерусалимден болжол менен 60 стадий алыстыкта жайгашкан Эмаус деген бир айылга жөнөдү. Алар жолдо ушул окуяларды талкуулап сүйлөшүп бара жатышканда Иса жакын келип аларга кошулду. Бирок алардын көздөрү жабылып калгандыктан аны таанышкан жок. Иса алардан: "Силер эмне жөндө сүйлөшүп келе жатасыңар? Эмнеге капалуусуңар?" деп сурады. Алардын бири Клеопа: "Ага, ушул күндөрү Иерусалимде болуп өткөн окуяны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң" деди. Иса алардан: "Кайсы окуяны?" деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: "Назареттик Исаны эмне кылышканын билбейсиңби? Ал Кудай алдында, эл алдында иши менен да, сөзү менен да күчтүү пайгамбар болчу. Биздин башкы ыйык кызмат кылуучуларыбыз, башкаруучуларыбыз аны өлүм жазасына тартыш үчүн кармап берип, айкаш жыгачка кадатып салышты. Бул окуянын болгонуна 3 күн болду. Биз болсо ал Исраил элин куткарат деп үмүттөнүп жүргөнбүз. Бирок арабызда жүргөн кээ бир аялдар бизди аябай таң калтырышты. Алар таң заардан мүрзөгө барып, анын сөөгүн таппай калышыптыр. Кайтып келишкенде анын тирүү экендигин айткан периштелерди көрүшкөндүгүн айтышты. Биздин арабыздан кээ бирөөлөр мүрзөгө барышса аялдардын айткандай болуп чыгыптыр. Бирок алар Исанын өзүн көрүшпөптүр." Ошондо Иса аларга: "Пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар, өзүнүн даңкына ээ болордон мурун Машаяк ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле" деди. Анан аларга Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китептеринде өзү тууралуу айтылгандардын баарын түшүндүрүп берди. Алар өздөрү бара жаткан айылга жакын келип калышканда Иса аларга андан ары жолун уланчудай түр көрсөттү. Бирок алар: "Биз менен кал, күн да батайын деп калды" деп аны калууга аргасыз кылышты. Иса алар менен бирге айылга кирди. Алар менен чогуу дасторконго отурганда ал колуна нан алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга сындырып берди. Ошондо алардын көздөрү ачылып аны тааный коюшту, бирок Иса аларга көрүнбөй калды. Алар бири-бирине: "Ал жолдо бизге сүйлөп келе жатканда, бизге ыйык жазууну түшүндүрүп берип жатканда жүрөгүбүз күйүп жанбады беле?" дешти да. Ошол замат орундарынан туруп Иерусалимге кайтып келишти. Ал жерден алар чогулган 11 элчиге жана алардын жанындагыларга жолугушту. Алар: "Теңир чын эле тирилиптир, ал Шомонго көрүнүптүр" деп сүйлөшүп жатышкан эле. Бул эки шакирт болсо аларга жолдо болгон окуяны, аны нан сындырып жатканда гана таанышкандыгын айтып беришти. Алар ушул жөнүндө сүйлөшүп жатышканда Иса өзү алардын ортосуна туруп калды да аларга: "Силерге тынчтык" деди. Катуу коркуп кеткен алар: "Элес көрүп жатабыз го" деп ойлошту. Бирок Иса аларга: "Эмне коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар? Менин колдорумду, буттарымды карагылачы. Бул мен, өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө. Элестин денеси да, сөөгү да болбойт. Бирок өзүңөр көрүп тургандай менде бар" деп аларга колу бутун көрсөттү. Алар бир чети кубанып, бир чети таң калып, көргөн көздөрүнө ишене албай турушканда Иса алардан: "Бул жерде силердин жей турган бир нерсеңер барбы?" деп сурады. Ошондо алар ага бир кесим куурулган балык беришти. Иса аны алып шакирттеринин көзүнчө жеди. Андан кийин Иса аларга мындай деди: "Силер менен бирге жүргөнүмдө мен силерге Тоорат, пайгамбарлар жана Забур китептеринде мен тууралуу жазылгандардын баардыгы орундалышы керек деп айтпадым беле?" Ошондон кийин ыйык жазууну түшүнүш үчүн Иса алардын акылын ачты. Анан аларга мындай деди: "Ыйык жазууда Машаяк азап чегип өлүп 3-күнү тирилиши керек. Иерусалимдин элинен баштап баардык элдерге күнөөлөрү кечирилиши үчүн тобо кылуу анын ысымынан жарыяланышы керек" деп жазылган. Буга силер өзүңөр күбөсүңөр. Мен силерге атамдын убада кылганын жөнөтөмүн. Силер болсо жогорудан келе турган күчтү алганыңарча Иерусалим шаарында калгыла. Анан аларды шаардан чыгарып Битанияга жакын жерге ээрчитип келди да колун жогору көтөрүп аларга бата берди. Бата бергенден кийин алардан бөлүнүп асманга көтөрүлүп кетти. Ошондо алар ага таазим кылышты да зор кубаныч менен Иерусалимге кайтып келишти. Дайыма ибадатканада болуп, Кудайды даңктап жүрүштү. 39-бөлүм. Сен аскалардагы жапай эчкилердин тууй турган маалын билесиңби? Маралдардын тууп жатканын көрдүң беле? Алардын боозуган ай күнүн эсептей аласыңбы? Алардын тууй турган маалын билесиңби? Алар балдарын тууп, өз жүктөрүн ыргытып жатышканда ийилишет. Алардын балдары күчкө кирип, талаада чоңоюп, бөлүнүп кетишет. Аларга кайрылып келишпейт. Жапайы эшекти эркин кое берген ким? Жапайы качырды кишенден чыгарган ким? Аларга талааны үй кылып, шор жерди турак кылып берген менмин. Ал көп эл жашаган шаарга күлөт. Айдагандардын кыйкырыгын укпайт.
тоолордон жемиздейт, ар кандай өсүмдүктөрдү издеп табат. Жапайы өгүз сага кызмат кылгысы келеби? Ал сенин малканаңа түнөйбү? Жапайы өгүздү аркан менен байлап алып жери айдай аласыңбы? Аны менен талааны малалай аласыңбы? Күчтүү деп ага ишине аласыңбы? Ага өзүңдүн ишиңди таштап кое аласыңбы? Ал сенин үрөөнүңдү кайрып, кырманыңа жийип берерине ишене аласыңбы? Тооз кушка кооз канатты, төө кушка канат менен мамык жүндү сен бердиң беле? Ал жумурткасын жерге таштайт, аларды кумга жылытат. Аларды бирөөнүн буту басып кетерин же жырткыч айвандар тебелеп кетерин унутуп калат. Ал өгөй балдарына мамиле кылгансып, өз балдарына катаал мамиле кылат. Мээнетим текке кетет деп коркпойт. Анткени Кудай ага даанышмандык берген эмес, ага акыл да бөлүп берген эмес. Бирок ал бийиктикке көтөрүлгөндө атка да, атчанга да күлөт. Атка кубат берип, мойнуна жал жапкан сенби? Аны чегирткени коркуткандай коркута аласыңбы? Таноосунан чыккан кошкурук бир укмуш, буттары менен жер казып, күчүнө сыймыктанат, куралга каршы барат. Ал коркунучка күлөт, андан коркпойт, кылычтан жалтанбайт. Үстүндө саадак кагылат, найза менен кыска найза жаркылдайт. Жаалы келип турганда топурак жутат, сурнай тартылганда ордунда тура албайт. Сурнай тартылганда ку деп кишинеп турат. Ал салгылашты, жол башчылардын катуу үндөрүн кыйкырыкты алыстан сезет. Туйгун сенин акылмандыгың менен учуп жүрөбү? Канаттарын сенин акылмандыгың менен түштүккө жайып жатабы? Бүркүт сенин сөзүң менен асманга көтөрүлүп, аскага уясын салабы? Ал Зоокада жашайт. Зооканын кырында эч ким бара албас жерде түнөйт. Ошол жактан өзүнүн жемин көрөт, анын көздөрү алыстан көрөт. Анын балапандары кан ичет. Өлүк кайсы жерде жатса, ал ошол жерде. Теңир сөзүн улантып Аюпка мындай деди: Кудуреттүү Кудай менен талашып тартышкан адамда үйрөтөбү? Кудайды ашкере кылган адам ага жооп берсин. Ошондо Аюп Кудайга мындай деп жооп берди: Мына, мен эч нерсеге арзыбаган адаммын. Мен сага эмне деп жооп берем? Колум менен оозумду жабам. Мен бир жолу айткан болчумун, эми жооп бербейм. Эки жолу айткан болсом да, мындан ары жооп бербейм. 9 бөлүм. Ыйыктарга жардам берүү тууралуу силерге жазганым ашыкча эле болот деп ойлойм. Анткени мен силердин жардам берүүгө даяр экениңерди билем. Ахаядагылар өткөн жылдан бери эле даяр деп македониялыктарга ошон үчүн мактанып жүргөм. Силердин аракетиңер көптөргө дем берди. Силерди мактап жүргөнүм куру сөз болуп калбаш үчүн, мен айткандай даяр турушуңар үчүн бир туугандарды жибердим. Мени менен бирге барган македониялыктар силердин даяр эмес экениңерди көрсө, силер эмес, силерди бекем ишеним менен мактап жүргөн биз уятка калабыз. Ошондуктан мен бир туугандардан силерге бизден мурун барууларын суранууну туура таптым. Алар өзүңөр убадалаган тартууларыңарды оор салык катары эмес, тартуу катары алдын ала даярдоонун камын көрүшөт. Айтарым бул: аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт. Кыйналып же аргасыз болуп эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер. Анткени Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Ар дайым бардык нерсеңер жетиштүү болуп, жакшы иштерге бай болушуңар үчүн силерди ар кандай жакшы нерселерге байытууга Кудайдын кудурети жетет. Ыйык жазууда жакырларга марттык менен таратып берди. Анын адилеттиги түбөлүк болот деп жазылган. Үрөөн себүүчүгө үрөөн, жегенге нам берген Кудай сепкен үрөөнүңөрдүн түшүмүн да мол кылып, адилеттигиңердин жемишин арттырат. Бардык нерсеге бай, жоомарт болушуңар үчүн ошондой кылат. Ошентип силердин жоомарттыгыңар бизде Кудайга болгон ыраазычылыкты жаратат. Анткени бул кызмат ыйыктардын кем карчын толуктоо менен гана чектелбестен, көп адамдарда Кудайга болгон чексиз ыраазычылыкты жаратат. Анткени бул кызматтын натыйжасын көргөндө, өзүңөр кабыл алган Машаяктын жакшы кабарына моюн сунуп, алар менен жана башкалар менен чын ниеттен мамилелешип жаткандыгыңар үчүн алар Кудайды даңктап жатышат. Силерде Кудайдын ырайымы мол болгондуктан силерди жакын санап, силер үчүн сыйынып жатышат. Сөз менен айтып жеткире алгыс улуу белеги үчүн Кудайга даңк.